Ana turabız. Yaptısı mana turup aldı. Aliхан turup aldı. Belin göregeteyli. Vay atır mana. Baldı. Kana tuğandarın. Darıgerler Байыш Бейшенбаевдин жана жубайы Чынара Ажыбедилованын ар бир күнү ушинтип башталат. Дарыгерлер шал оорусу, тактап айтсак балдардын церебралдык параличин айыктырууга 42 жылын арнашты. Бирок биз сөз кылып жаткан эки инсандын 42 жылы текке кеткен жок. Ар бир келген бала бир катар реабилитациялык дарылоодон кийин баспаганы басып, сүйлөп, балага да, ата-энеге дагы жашоого жаңы үмүт берип келишүүдө. Бұл жерде баяғы қатып қалған буындарды жұмшартады, бұларчы баяғы күчкө салып атпайбы? Биздин эң эле тетиген эмебиз бул жерде үйрөтүү. Эн атаны үйрөтүү да. Себеби үйгө барганда дагы ушунун баарын кайталап жасап жүрүш керек. Ошондо гана жакшы жылыш болот деп, ошо энелерин, аталарын киргизип алып, бул жерден кеткенче үйрөтүшөт. Эмне жасап атат, эмне кылып атышат, ушул жерден үйрөнүш керек да. Үйрөнүп туруп, ой, молодец. Мына балдар жакшы сүйлөй албаган, тетиги сүйлөбөгөн балдарды ушул биздин логопед дефект болуп, бул кишибиз заниматься этет. Теги именно ошо нервге мышцаларны массаж жасайт, тилге. Булар күнүгө убактысы бар, ошо убактысында келип туруп, теги дарыларды ташат, анан үйгө дагы тапшырма берет. Бул жерде көрсөткөн упражненияларды үйдөн дагы жасаш керек да. Анан келгенден кийин 6 айдан кийин бул киши сурайт. Эмне болду? Сүйлөп калдыбы? Теги сөз кошуп калдыбы? Деп ошолордун баарын эметет. Смешанная форма, силердики булар смешанная форма. Бала өз самостоятельно отура албайт, мына башты көрүп атасыңар, кармай албайт. Спастика бул жерде спастика болуп атат. Ошол себептен бала азыр сүйлөй албайт. Ошону азыр аракеттенип атат сүйлөткөнгө. Мындай шал ооруларда проблема этинде болот. Ошону укалап, кан айлануусун жакшы кылат бул жерде. Жана тонустары жогору болсо аны түшүрүшөт. Эти мышцалар слабые болсо укрепить этет. Ошондой процедуралар жасалат бул жерде. Да бул баланыкы азыр бул жерде бала баспайт. Теги мына көрүп атасыңар, эти бул жерде атрофия деп коет, ичкери бутчу ылдый жагы мына тонусун ылдыйлатып атат, анан одновременно мышцасын укрепить этип атат. Бул дагы кичинекей балабыз. Бул дагы кичинекей балабыз. Мынакей бул жерде общий массаж жасалат. Ой, молодец. Жакшы. Балабыз да баспайт. Бул балабыз баса элек. Бул жерде тонусун түшүрүп атат. Тети бул жерде массаж istейбиз. Анан укрепить этип атат. Спинасын, колдорун. Бул баланы ушундай эле үйүнөн да жасап турушса, бул бала колуна бир нерсе кармап, теги отурганга аракеттене башташат. Буларды 6 айда бир келип турасыздар да. Мына бооларды да жанына отургузуп алып, көрсөтүп аткандар, буларды үйрөтүү. Үйгө барганда да жасаш керек. Бул жерде дагы тетиги врачтар дозасын беребиз. 30 минутага чейин. Бул жерде мына полный движение, мына чаба куруп атышат, мына өзү жаткан балдар, бул энеси жок эле өздөрү жаткан балдарыбыз да. Чаба курат, анан буттарын неметишет, движение кылыш керек да бул жерден полный. Күн алыс булар. Булардын да формасына жараша күнүгө алгандары да бар, күн алыс алгандары да бар. Бассейндичи, бассейнге түшкөн балдарыбыз бар да. Мына бул балдарыбыз болот. Күнүгө тиги
бирдей эле да немелер суусчу. Ошон үчүн мына моундай чоңураак балдарыбыз өзү бассейн алган жакшы да. Ваннага караганда мындай чоңураак, кичине болсо да өздөрү баскан балдарга бассейн жакшы жардам берет. Ну анан буларды да бир неделде 2 жолу гигиенический жасайбыз ваннадачы. Бассейнге түшкөн балдарды деле гигиенический өтөт. Бул жерден чыккандан кийин бул жерден чайканып алып анан кийин кийинишет. Бул жерде температура суунукун апрелдет этме дайымыбыз, суга алардан мурда температураларын өлчөп алып, канча өлчөм куюлган баарын эметип алып туруп, анан кийин температурасы туура болгондо уже ала башташат. 3кө чейин салышат балдарды. 1982-жылы Ташкентте бирге окууну аяктап балдар дарыгерлери болуп келген жубайлар Ак Суу районундагы ушул реабилитациялык борборго бөлүнүшкөн. Ошол убактан бери ар бири бутуна туруп кеткен балага кубанып, ага дагы дем берип, баардык кыйынчылыкка карабай ак эмгек кылып келишүүдө. Эми ошо 42 жыл ичинде мен деле ушу келгенде 1 жыл 2 жыл иштеп кетет болушум керек деген ой болгон. Бирок ар өзүңөр көргөндөй ар жанакыдай балдарды бутуна тургузгандан кийин, бир баланы бутуна тургузса, бир бала таяк менен басып калса, же бир бала жүгүрүп калса, ошолорду көрүп сүйүнөбүз. Ата-энесинен кем эмес сүйүнүп, ата-энесине дагы кийинки лечение ушундай дарыланып турса, бала эмнеге жетишет деп, ушу балдарга мындай айтканда аябай эле байланып калдым да. Ошондуктан эми баягы кетүүнү унутуп калат экенбиз. Иш менен кызыгып ушу балдарды жардам бергениңе өзүңдүн баягы ишиңен рахат алып, ушу балдардын баарын бастырсам, кана колдон келсе ушундай оорулар такыр болбосо, биз баягы профилактический ишти дагы айтабыз, ушундай оору болбош үчүн энелер эмне кылыш керек? Мисалы үчүн бир баласы оорукчан болуп калса, энеге ошол жерге келгенде түшүндүрүп, кийинки баласы оорукчан болбош үчүн кандай дарыланыш керек, эртелеп алдын ала кандай баягы боюна бүткөндөн баштап мындай көзөмөлдө болуш керек. Ушунун баарын айтып түшүндүрүп, эми ушул оору менен ошончо жылдан бери күрөшүп келатабыз. Тилекке каршы эми бул оору азыр кийинки убакытта баягы биздин элдин саны көбөйгөндүктөн, баягы медицинада кичине өзгөрүүлөр болгондуктан учетко турбай өсүп атат да, мындайча айтканда. Бирок эми ошого карабастан ушундай мекемелер азыр мынакей жаңыдан ачылып, ушундай балдарды баягы эрте выявлять этип, ошолорду мындай толук камдуу дарыланып атышат. Мен дарылаган балдардан эми мына ушунча жыл иштеп атканда эми алды уже 40 жашка чыккан балдарыбыз бар. Жакшынакай бутуна туруп, эми 100% жакшы болуп кетип, айыгып кетпесе дагы, өзүн өзү тейлеп, өзү таяк менен болсо да баскан балдарыбыз бар. Жакшынакай окуу жайларына кирип окуп, ошолор жакшы жерлерде иштеген балдарыбыз бар, балдар кыздарыбыз бар да. Андай жылыштар жакшы эле болот негизи. Эми бул убагында алып турса, жакшы эле берет да, бул жерде жылыш жакшы болот балдарга. Ошон үчүн биз кетеринде эле айтабыз да, балдардычы 6 айда алып келип тургула, мүмкүнчүлүгүңөр болсо. Эми бул Кыргызстандын бүт жеринен 7 областтан келип атпайбы балдарчы. Анан эми буларды биз кайра келе бергендиктен жатка эле билебиз. Уже келатканда эле билебиз. Бул бала мынтип басып калган турбайбы, бул баланы жетелегенде басып калган турбайбы, бул бала отурбачу эле мурун отуруп калган турбайбы деп мындай келгенде сүйүнөбүз да. Баягы биздин лечениядан кийин эти жылыш болгонуна өтө мындай кубанып, сүйүнүп ушундай болобуз. Анан баягы артка келгенде, конечно, өкүнөбүз. Үйдөн эчтеке заниматься этпептирсиңер. Биздики боюнча эле токтоп калган турбайбы. Эми үйгө да тапшырмай беребиз да булардычы. Буларга кыймыл аракет керек. Үйдөн дагы заниматься эткериш керек ата-эне. Анан эчтеке кылган эмес турбайсыңар, бала эмне артка кетип калган деп мындай бир өкүнүч болуп калат да. Атак аябай көңүл буруп, жакшы дарылаган ата-энелер бар. Алардыкы абдан жакшы жылыш болот. Келгенде эле биз билебиз. Келгенде эле биринчи очередь ошону сурайбыз да. Эми бизден баргандан кийин эмне жылыш болду? Эмне болуп атат бала деп сурайбыз. Анан ошол кошулуп, бул мынтип калды, тентип калды, тиги жакшы болуп атат. Башын кармап калды, балабыз жакшы отуруп калды, жетелесек басып калды дегенде абдан бизде бир кубаныч болот да. Жакшы болуп аткан турбайбы, жылыш бар турбайбы деп ошолордон сүйүнөбүз.
Реабилитациялык борбордо 12 дарыгер иштеши керек болчу. Бирок адистер жок. Жаш адистер келишпейт. Мындан улам 3 гана дарыгер иштеп, күн түн кезектешип ушул жерде. Дарыгерлер жалпы практикадан сырткары ар бир балага өзүнчө ыкма колдонуп, дарылоону жеңилдеткенге аракет жасашат. Бул жерде ушу эртең менен 8:30 башташып, саат 12-ге чейин парафиновый аппликация алышат. Анан бул жерде светолечениябыз бар. Кичине 16дан өйдөөлөр, өтө чоң спастикасы барлардын светолечение жүргүзүлөт. Адистердин айтымында балдар мындай шал оорусуна чалдыкпаш үчүн эңириде болочок эне өзүнүн ден соолугуна жакшылап кам көрүшү керек. Биз ар бир эле энелер менен сүйлөшөбүз. Ушул эми кийин төрөлүңөрдө убагында тетиги кайрылып, жашаган жериңердеги тетиги поликлиникаларга кайрылып, убагында учетко турсаңар, убагында ден соолугуңарды текшертсеңер, тиги анализтериңерди берип, эгер мындай оору болсо пландаштырып боюңарга болсо, анан төрөлдүн алдында дагы ошол кел дегенде барып турушса, мен ойлойм мындай патологиялар болбойт да. Булар эми кээ биркиси кеч барып калат, баягы кеч кайрылат. Анан кийин мына кан аз энелер бар, алар дагы баягы убагында берген немелерин алышпайт да, ошол кан аз төрөлүп калат төрөгөндө. Анан ошолорду айтат элек энелерге, убагында кайрылып, убагында тетиги көзөмөлдө турса, мындай оорулар азаят го деген. Эми баягы тилекке каршы көп болуп атат, айрыкча биринчи төрөттөрдө да, баягы жаш энелердики ушундай болот, биринчи төрөтүндө ошондой болот да. Булар коркуп калат, экинчисин, уже үчүнчүсүнө пландаштырбайт, төрөгүлөрү келбейт. Бул баланы ким дарылайт деп ушундай вопросторду берет да, тиги калып калат да биз төрөсөк деп. Коркуп калышат да, ошон үчүн айтат элек да, биринчи эле күндөн турмушка чыккандан кийин өзүнүн ден соолугун текшертиш керек. Ден соолугу, эненин ден соолугу жакшы болсо, бала эч качан оорулуу болбойт, жакшы төрөйт деген мааниде да. Эми көбүнчө эле биздин нерв оорулар төрөттөн кетип атат. Азырчы төрөттөн баягы жакшы төрөй албай атат, төрөтү оор болуп атат да. Ошол себептен ушундай оорулар болуп калат. Анан кийин булардын көп хронический өздөрүнүн оорулары болуп калып атат. Энелердинчи тетиги ошолорун убагында дарылабагандыктан болуп атат да. Ичинде да бала кыйналып калып, анан ушундай тетиги ооручан балдар төрөлүп калып атат. Ар бир баланын оорусун жүрөк алдынан өткөрүп, ата энеси менен чогуу кайгырып, 42 жылдык өмүр миңдеген балага жарык үмүт тартуулады. Демек далайга өрнөк болчу ага эмгек элге арналып, балдардын оорусу менен болгон күрөш азыр да токтобой уланып келүүдө. Байыш Бейшенбаев жана Чынара Ажбиделова 2 уул 2 кызды тарбия берип өстүрүштү. Өздөрү дарылап бутуна койгон балдар менен дагы катышып турушат. Айрымдарына өкүл ата, өкүл эне болушкан. Үй бүлөлүк катышып калган немелер, семьяларыбыз бар. Ушу бaldары жерде дарыланып жүрүшүп, кенедейинен ошо балдары жакшы болуп, баспаган балдар басып дегенде, азыр ошолордун үй бүлөлөрү менен катышып, чай ичишип, баягы балдар үйлөнгөндө өкүл ата коюп, өкүл эне коюп дегенде ушундай катышып жүргөн балдарыбыз бар, кыздарыбыз бар. Алардын ата энелери менен катышабыз. Көптөрү ата энеси баягы жетине албайт, ушундай баягы баса албай кеч баскан балдар 7-8 жашта басат. Анан окуганын баягы кечирээк окуп бүтүп, окуу жайын бүтүп, үйлөнгөндө ушу биринчи бизди чакырышат да. Ушундай мына баягы баланы силер дарылаган бала мына боюга жетти деп. Эми баланын кичине баскан турганында кичине бир аз эмелери болсо дагы биз барып ушу тойлоруна катышып ушундай сүйүнөбүз да ушу балдардын. Ошо балдар эле кайра балалуу болгондо балдарын алып келип көрсөтүп, доктур менен балдар мындай баягы профилактика да, баягы оор эмес, келип көрсөтүп кетишет. Ушундай эмелер көп болот. Четке чыгып өкмөттүн бир жакшынакай иштеген балдары бар да, ушу бизден дарыланып келип. Ошолорду көргөндө биз ошолордун жанакыдай жетишкендигинде той топур кылса баягы таарынып калбасын деп барбай койбойбуз. Сөзсүз барып, тим эле ата энесинен кем эмес сүйүнүп биз ушу балдардын жетишкендигине аябай эмебиз да. Эдил Мелисбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.